Өлкөдө bir суткада пневмониядан 17 киши каза болгонун республикалык штаб кабарлады. Ага ылайык соңку суткада 206 киши ооруканага түшүп, ушул тапта 1247 бейтаптын өпкөсү сезгенип жатат. Анын ичинен 112си жандандыруу бөлүмүндө, оор абалдагылардын саны 337 болду. Каза болгондор бүгүнкү статистика менен жалпы 97ге жетти. Март айынан бери жалпысынан пневмонияга 1971 киши кабылып, анын ичинен 627 адам сакайып чыккан. Республикалык штаб өпкөсү сезгенгендердин коронавируска тапшырган анализдери таза чыкканын билдирүүдө. Бирок бул илдет менен ооруган бейтаптар коронавирус ыктымалдыгын көз каранды эмес адистер айтып келишет. Ал эми коронавирус илдетинен bir сутка ичинде 4 бейтап каза болду. Алар Бишкектеги Кыргыз-Түрк ооруканасындагы 71 жаштагы эркек бейтап, Ноокат аймактык ооруканасындагы 70 жаштагы эркек бейтап, Кочкор аймактык ооруканасындагы 69 жаштагы аял жана 56 жаштагы эркек бейтаптар. Илдеттен 87 бейтап айыгып үйүнө чыкты. Бирок коронавируска чалдыккандардын bir суткадагы саны кайрадан эң жогорку көрсөтүчкө чыкты. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Акматова кечетен бери 526 бейтап жаңы катталганын айтып, алардын эң көбү Чүй областында жана Бишкек шаарында экенин белгиледи. 2020 жылдын 2-июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 526 учуру катталды. Бишкек шаарында 211, Ош шаарында 19, Чүй областында 231, Ысык Көл областында 10, Ош областында 6, Нарын областында 3, Жалал Абад областында 27, Баткен областында 18, Талас областында 1 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 6261 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 2503, Ош шаарында 675, Баткен областында 108, Жалал Абад областында 387, Ысык Көл областында 139, Нарын областында 497, Ош областында 495, Чүй областында 1138, Талас областында 79 учур. Кыргызстандагы Медайымдар бирлиги коронавирус жана өпкө кагынуудан жапа чеккен бейтаптарга жардам берүүгө ыктыярчыларды чакырышууда. Бирлик Facebook'тагы баракчасына бейтаптар менен иштөө үчүн медициналык билими барлар ишке чакырыларын жазды. Медициналык билими жокторду санитардык иштерге чакырышкан. Бирок кийинчерээк аталган бирликтин баракчасында санитардык иштерге талапкерлер көп чыгып, орун толуп калганы жазылды. Кайрылууда ыктыярчылар 14 күн иштеп, 14 күн обочолонуу режиминде болор айтылган. Бишкек мэри Азиз Суракматов шаарда карантин тартибин бузгандар боюнча чаралар катаалдаша турганын билдирди. Ага ылайык рейдтердин саны да көбөйүп, айыппул эскертүү берилбей эле дароо салынат деди. Мэрдин айтымында тиешелүү жетекчилерге Бишкектеги 4 райондо күн сайын текшерүүлөрдү жүргүзүү тууралуу тапшырма берилди. Базарларга, соода борборлоруна, коомдук транспорт жана көп адам чогулган жайларга өзгөчө көңүл бурулат. Белгилей кетсек, кечээ коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб баш калаада жаңы иш тартиби бекитилгенин жарыялаган. Ага ылайык коомдук транспорттун, тамактануучу жайлардын жана базарлардын иштөө убактысы чектелди. Ужас, ребят, горит парк, походу. Новый парк на магистрали. Кошмар. Бишкектеги ынтымак сейил багын өрт чалды. Бул тууралуу алгачкы маалыматтар социалдык тармак аркылуу тарады. Ордо каланын түштүк тарабында жайгашкан парктан чыккан өрттүн себеби учурда такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан билдирүүдө сейил бакта 1 гектарга жакын аянтта куураган чөп жана көчөттөр күйүп кеткен. Тилсиз жоо кече 1-июлда саат 16-лар чамасында чыгып бат эле өчүрүлгөн. Эске салсак, өткөн жылдын август айында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда аталган жаңы парктын салтанаттуу ачылышы болгон. Парктын курулушуна шаардык бюджеттен 82 миллион сом жумшалган. Орусияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча онлайн добуш берүүнүн жыйынтыгы чыгарылууда. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдү шайлоочулардын 78% колдоп, 21,2% каршы болушканын билдирди. БШК протоколдордун 99,1% каралып чыкканын белгилейт. Жалпысынан шайлоого катышкандардын саны 65%ды түзгөн.
Чеченстанда, Дагестанда жана Тувада шайлоочулардын 90%дан көбү түзөтүүлөрдү кабыл алууну колдошкон. Ал эми Москвадагы шайлоочулардын 65,9% өзгөртүүлөрдү колдой турганын билдирсе, 33,1% каршы добуш беришкен. Бирок көз карандысыз байкоочулар ири масштабтагы бурмалоолор болгондугун билдиришүүдө. Орусияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча добуш берүү 25 июндан 1 июлга чейин өттү. Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдүн эң негизгиси президент Владимир Путиндин кызматтык мөөнөттөрүн жокко чыгарган жана ага кийинки шайлоого катышууга жол ачкан жобо болуп саналат.